Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum, rahmatullahu wa barakatuhu. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн дагы сүйүктүү пайгамбарыбыздын насааттары тууралуу келген хадистердин катарын толуктап өтөбүз. Бүгүнкү токтолуп өтүүчү хадисибиз бул 33-чү хадис, ал төмөндөгүчө болмокчу. Ан Аби Дарда радияллаху анху кала: Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Абу Дарда, Аллах Тааладан разы болсун, айтат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: Иннакум tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i aba'ikum. Силер кыямат күнүндө өз атыңар менен жана атаңардын аты менен Аллах Таалага эсеп кысап берүүгө чакырыласыңар. Фахсину асма'акум. Силер эгерде ат кое турган болсоңор, жакшы аттардан таңдап койгула дейт. Бул хадисти Ибн Хиббан өзүнүн Сахих деп атаган хадистер жинак китебинде чыгарган. Бул хадистин иснатына келе турган болсок, кээ-бир калымдарыбыз Сахих деп атаган болсо, ал эми кээ-бир калымдарыбыз бул хадисти фи инқито, бул даиф хадис, үзүлүп калган хадис деп айтышат. Эми бул хадис даиф болгон күндө дагы бул хадистин маанисин оңдоп, бул хадисти кубаттап, коштоп, бул хадисти тууралап, дагы башка хадистер жана аяттардын маанилери келген. Эми ушул хадис боюнча дагы урматтуу мусулман тууганым, ат коюу маселесине бир аз токтолуп өтө турган болсок, биринчи эле бул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге кыямат күнүн эскерип жатат. Кыямат күнү бул акыйкат болор экен тууралуу бизге кабар берип жатат. Жана ошондой эле бул кыямат күнүнүн абалы тууралуу, кыямат күнүндөгү кабарлар тууралуу, кыямат күнүндө боло турган окуялар тууралуу пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге айтып атат дагы. Мына ошол кабарларды, мына ошол көрүнүштөрдүн кутулуп кетүүдөн бир жол жобосун, бир багытын бизге көргөзүп атат. Биринчиден пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям силер баарыңар эсеп кысап бересиңер деп атат. Ар бириңер өз атыңар менен жана атаңардын аты менен кошо чакырылып Аллах Тааласына эсеп кысап бересиңер дейт. Мындайча айтканда, эй паланчанын баласы паланча, сен тегил күнү паландай күнөө кылган экенсиң. Ошол күнөөнү неге кылдың? Же паланчага акысыз зулум берген экенсиң. Ошол зулумду неге бердиң? Же болбосо көчөдө бараткан бир күнөөсү жок бир мышыкты же итти же бир малды таш менен урган экенсиң. Ошол ташты менен неге урдуң деп Аллах Таала силердин ар бириңердин атыңар менен атаңардын атын кошо чакырат дейт. Мындайча айтканда, фамилияңар менен кошо чакырып, Аллах Таала силердин ар бириңерден кыямат күнүндө эсеп кысап алат. Ар бириң Аллах Таалага бул дүйнөдө жасаган жакшы ишиңе дагы, жаман ишиңе дагы Аллах Таала астында жооп бересиңер деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эскерип атат. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге жакшы ишке багыттап, фахсину асмаакум. Эгер силер ат кое турган болсоңор, жакшы аттарды таңдап койгула дейт. Эртең кыямат күнүндө мына ошол коюлган атыңар менен Аллах Тааланын астына эсеп кысап берүүгө чакырыласыңар деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизди жакшы аттарды коюуга бизди чакырып атат, бизди багыттап атат, бизге үйрөтүп атат. Эми келиңиз урматтуу мусулман тууган, мына ушул ат коюу маселесине бир аз токтоло турган болсок, бул тууралуу имам Абу Заид рахимахуллах тааланын Тасмиятул Мавлуд деген кичинекей китепчеси бар. Мына ошол китепчесинен бир аз карап көрө турган болсок, бул китептин аты өзү Балага ат коюу деген китеп. Бул китепти окуп турган болсоңуздар өтө пайдалуу китеп. Мына ошонун кээ-бир маселелерине келе турган болсок, биринчиден урматтуу мусулман тууганым, бул ат коюштук өтө маанилүү маселе. Ат коюуга жакшы көңүл коюш керек. Анткени адамга кандай ат коюлган болсо,
мына ошол аттын оң дагы терс дагы таасирин берет. Эгер жакшы ат коюлган болсо, мына ошол өзүнүн жакшы таасирин берет. Эгер жаман ат коюлган болсо, ал ошо өзүнүн терс таасирин адамга сөзсүз түрдө тийгизет. Анткени ушундай сөз бар: ар бир коюлган ат ошол аттан өзүнүн насиби бар дейт да. Мисалы үчүн бир адамга жеңиш деп коюлган болсо, же болбосо бир чоң бир аалымдардын же Аллах Таалага жага турган бир ат коюла турган болсо, мисалы үчүн Абдуллах деп, Аллахтын кулу деп коюла турган болсо, ошо Аллах Таалага кул болууга бир ошол аты дагы жардам берет. Же болбосо жеңиш деген аты боло турган болсо, ар дайым жашоосунда ушундай бир кыйынчылыктарды жеңип, бир жакшылыктарга жетип, ушундай ар дайым жеңиштин гана үстүндө жүрө турган адамдардын, инсандардын катарында болот. Ошон үчүн бул атка дагы өтө жогору деңгээлде маани бериш керек. Эми жалпылап айтканда, бул ат койгон кезде ошол мааниси туура аттар болуш керек. Шариятка каршы келбей турган аттар болуш керек. Жана ошол атты кийин бала чоңоюп уккан кезде уялып калбай турган болуш керек. Бирөөлөр ошол койгон аттын үстүнөн мазактап күлбөй турган болуш керек. Ат коюунун шарттарынан. Эми шарият кызыктырган аттарга келе турган болсок, жана шариятыбыз харам кылган аттарга келе турган болсок, биринчи эле бул ат коюу кимдин милдети деген, кимдин акысы деген маселеге келе турган болсок, бул жакшы аттарды тандап коюу баланын атасынын үстүндө болгон акысы. Эгерде атасы баласына жакшы ат койбой турган болсо, бул баласынын ат коюудагы акысын бербептир. Бирден кыямат күнүндө ошол бала атасына мага жакшы ат койбодуңуз деп ошол нерсеге дагы асылат. Бул баланын атанын үстүндө бир нече акылар бар. Ошол акылардын бири бул жакшы ат коюштук болду деп эсептелинет. Жана ошондой эле бул ат коюу милдети, атанын милдети. Бирок атасы бул ат коюу ыктыярын башка бирөөгө берсе болот. Мисалы үчүн өзүнүн атасына, өзүнүн апасына, өзүнүн кайнатасына, өзүнүн кайненесине, же өзүнүн аялына, же инисине, же агасына ушундай өрөлөп берсе болот. Бирок талашып калган кезде эң биринчи ат коюуга атасы акылуу. Андан кийинки дагы маселе бул бала төрөлгөн кезде фамилия кимге жазылат дегенде, бул атасына жазылыш керек шариятыбызда. Апасына жазылбайт. Сөз түрдө ошол атасынын атына жазылыш керек. Бир гана апасына жазылатын учурлар бар. Мисалы үчүн шариятыбызда лиян деп коет. Эгерде эр күйөө бири-бирине ушундай күмөн кылып, жаман күмөн кылып, бири-бирине жаман жалган жала жаба турган болсо, ошонун айынан экөө каргыш айтат. Ошо каргыш айткандан кийин экөө ажырайт. Ошол кезде жанагы бала бул апасынын атына болот. Же болбосо баланын атасы билинбей кала турган болсо, боюнда бүтүп калган, бирок кимден боюнан бүткөнү белгиси боло турган болсо, ушунун апасынын атына коюлат. Бирок башка учурдан баарында атасынын атына коюлуш керек. Апасынын атына коюп коюштук шариятыбызда кайтарылган иштердин катарында. Эми аттар боюнча келе турган болсок, биринчи шариятыбызда эң биринчидеги даражадагы аттар, эң жакшы аттар бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай: "Ахаббул асма илаллах Абдуллах ва Абдурахман" деген. Аллах Таалага эң сүйкүмдүү аттар бул Абдуллах жана Абдурахман деген. Бунун мааниси Аллах Тааланын кулу жана Абдурахмандын кулу деген. Анткени бул аттарда Аллах Таалага ибадат кылуу мааниси бар. Абдулилlah, Аллах Тааланын кулу деген бир маани жатат. Жана Рахмандын кулу деген бир маани жатат. Жатакса пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошо өзүнүн абасынын баласын атын Абдуллах коюп берген экен. Жатакса ошо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол Мадинага хижрат кылган кезде, Маккадан хижрат кылган кезде, ошол 3 жыл Мадинада бир оору болуп, жалаң кыздар төрөлүп, ул төрөлбөй калат. Ошо 3 жылдан кийин ул төрөлгөн кезде ошол баланын атын Абдуллах деп аташкан. Абдуллах ибн Зубайр деген сахаба болгон. Жатакалса ошол Ибн Салах рахимахулла өзүнүн китебинде алып келет. Сахабалардын 320дан ашуну сахаба өз баласынын атын Абдуллах деп койгон дейт да. Ал эми Ироqi деген рахимахулла бул алып келет өз китебинде 300дөн ашуун сахабанын аты Абдуллах болгон дейт. Демек, Аллах Таалага эң сүйкүмдүү ат бул Абдуллах экен. Абдуллахтан кийин Абдурахман турат. Аллах Таалага эң сүйкүмдүү аттар бул ул балалардыкы. Ал эми экинчи Аллах Таалага сүйкүмдүү аттар бул ошо абд сөзү Аллах Тааланын ысымдарына кошулуп коюштугу. Мисалы кандай? Абдур-Разак, Абдур-Рахим, Абдул-Гани, Абдул-Азиз деп ушинтип абд сөзү
ошо Аллах тааланын ысымдарына кошулуп айтылыштык. Мисалы үчүн Азиздин кулу, Мутакаббир, Аллах тааланын Абдул Гони, байдын кулу, Абдул Хаким, Аллах тааланын ушундай ысымдары бар. Ошол ысымдарына кошуп койгон бул дагы эң жакшы аттардан. Абдуразак деп ушинтип койгон аттар эң жакшы аттардан катарында. Андан жакшы аттар бул пайгамбарлардын аттарын коюштук. Мисалы үчүн Ибрахим, Муса, Идрис, Яхья деп ушинтип пайгамбарлардын аттарын коюштук. Эң жакшы. Бул пайгамбарлардын ичинен дагы эң жакшы пайгамбарлардын сайиди болгон биздин пайгамбарыбыз Мухаммад деп койгон эң жакшы. Же болбосо Ахмад, Махмуд деп ушинтип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын атын койгон эң жакшы ысымдардын катарында. Андан дагы кийинки аттар бул солих кишилердин атын койгон, солих кишилердин атын койгон жакшы. Бул солих кишилердин эң башында ким турат? Бул сахабалар турат. Сахабалардын атын койгон жакшы. Сахабалардын ичинде да ошо Хулафа Рашидин болгон 4 улуу сахабаны атын койгон жакшы. Абу Бакр, Умар, Усман, Али деп койгон жакшы. Андан дагы башка сахабалардын атын коюп кетирсе болот. Мисалы үчүн Билал деп, Зубайр деп, Заид деп, Халид деп ушинтип өзүнө жаккан сахабалардын атын коюп кетирсе, бул дагы шариятыбызда жакшы амалдардан. Жана мындан сырткары бардык солих кишилердин ошол динге кызмат кылган, диндин тарашына бир салымын кошкон, же болбосо ошо илимдин жайылышына бир чоң салымын кошкон адамдардын атын койсо жакшы. Мындай көрүнүктүү жакшы иштерди кылган адамдардын солих кишилердин атын койсо не шариятыбызда жакшы болуп эсептелинет. Мисалы үчүн биздин Кыргызстандагы Абдушукур, Чубак ажы, Чубак деп, же болбосо Садык Астамулланын атын койсо, ушундай аттарды койсо бул дагы шариятыбызда жакшы көрүлгөн аттардан. Андан кийинки аттардан бул бардыгы ошол мааниси туура болгон, шариятка каршы келбеген аттарды кое берсе болот. Андан кийинки дагы шариятыбызда харам кылган аттар, бул аттарды койсо болбойт, харам болуп эсептелинет. Эгерде коюлуп калган болсо, бул аттар өзгөрүш керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жаман аттарды өзгөртүшүп эле деген да. Бул шариятыбызда харам кылган аттардан абд сөзүн башка нерсеге коюп коюштук. Абд деген бул кул деген. Эми ошону башка бир дүйнөгө байлап коюш. Мисалы үчүн Абдул Шамс, Абдул Камар, Абдул Каба, Кабанын кулу, күндүн кулу, Абдул Расул, Расулдун кулу, Гуламун Наби, пайгамбардын кулу деп ушинтип абд сөзүн башка бир нерсеге кошуп койгон аттар бул харам болуп эсептелинет. Мындай аттарды өзгөртүш керек болуп эсептелинет. Же болбосо шайтандын аттарын коюп которгон болсо, мисалы Хинзаб деген ошо шайтандын аттары бар. Ушу шайтандын аттары коюлуп калган болсо, бул дагы шариятыбызда өзгөрүш керек болуп эсептелинет. Бул аттарды коюш шариятыбызда харам болуп эсептелинет. Андан кийин шариятыбызда кайтарылган харам аттардан бул кафирлардын атын коюштук. Динге катуу душман болгон кафирлардын атын коюштук. Бул дагы харам. Мындай аттарды эмеш керек, өзгөрүш керек болуп эсептелинет. Мисалы үчүн бир америкастын атын коюп коюштук, Жорж деп, же болбосо Диана деп. Ушул кафирлардын атын коюштук. Мындан өзгөрүш керек. Же болбосо динге катуу душман болгон Ленин, же болбосо Гитлер деп ушинтип койгон аттарды сөзсүз түрдө өзгөрүш керек. Же болбосо динге душман болбосо дагы жөнөкөй эле кафир адам болгон болсо, ошол бир жаман жак менен берилип болгон адамдар болгон болсо, булардын дагы атын койгон харам болуп эсептелинет. Булар дагы өзгөрүш керек. Андан дагы шарият кайтарган аттардан бул ошол периштердин атын койгон болбойт. Жебреил, Исрофил деп ушинтип периштердин атын койгон болбойт. Жана дагы шариятыбыз кайтарылган аттардан бул ошол ислам жана дин деген сөзгө башка нерселерди кошуп коюштук. Мисалы үчүн Нур Ислам деп, же болбосо Шамсуддин деп, же болбосо Сайфулло деп ушинтип койгон аттар булар шариятыбызда кайтарылган аттардан. Буларда койгон жакшы эмес. Ушинтип ислам сөзүнө же дин сөзүнө кошуп койгон аттарды бизден мурунку адамдарыбыз бул аттарды жактырышкан эмес. Жөн макрух деп билишет. Андан кийинки дагы бул Аллах тааланын Кур'анда жана сүннөттө келбеген ысымдар. Аллах таала мындай ысымдар бизге айткан эмес. Мисалы үчүн Абдул Мавжуд деп Аллах тааланын максаты кылып коюштук. Же болбосо Абдул Саттар деп Аллах тааланын ысымы жок мындай. Ошондой аттарды коюп коюштук. Мындай аттардан шариятыбызда макрух болуп эсептелген аттар болот. Жана ошондой эле дагы кайтарылган аттардан бул ушунун акыркысы кылайлы, анткени аябай көп кайтарылган нерселер. Ушуга убактыбыз тар болгондон байланыштуу акыркысы бул ошол бир адам укса ичтигине турган аттар болбойт. Же болбосо адам ошону мактап иретин коюп койсо болбойт. Мисалы үчүн Сайидул Улад Адам, адам баласынын сайиди, адамдардын эң жакшысы деп койгон ат болбойт. Же болбосо Кодул Кудот, казылардын казысы, же болбосо Маликул Амлак, падышалардын падышасы деп ушинтип койгон аттардын баары шариятыбызда
кайтарылган тыюу салааттардын катарына кошулат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүнкү сабагыбыздан алуучу кыскача пайда бул ат таңдаганда жакшы, кооз, окулуктуу аттарды тандаш керек экен. Дагы айта турган нерсе, ат койгон кезде ошол кыска ат болгон жакшы, кыска аттарды койгон жакшы. Көп узун эмес, орточо ат койгон жакшы. Анан ат койгон кезде дагы ошол тилге жеңил аттарды койгон жакшы. Жеңил. Анан дагы атты айткан кезде ошол адам шарт ушундай бир угуп карай турган, окулуктуу, мындай кулакка тез сиңе турган аттарды койгон жакшы. Эми бул уул балдардыкы, кыздарга да ошол жогоруда айткандай эле сахабият аялдардын, сахаба аялдардын, солих аялдардын аттарын койгон жакшы. Же болбосо мааниси туура болгон, шариятка каршы келбей турган, же болбосо жанында бир кафир адамдардын, бузук адамдардын атын окшогон бир аттарды койгон жакшы. Мисалы үчүн кыздардын аттарына Фатима, Зайнаб, Умул Күлсүм, дагы Айша деп ушундай аттарды койсо шариятыбызда жакшы. Жалпы эле алганда ушу шариятка каршы келбей турган бир мааниси туура аттар болгон болсо, кулакка окулуктуу, жакын аттар боло турган болсо, ушуларды кое берсе болот экен. Аллах Таала баарыбызга пайдалуу илим берген болсун, жана ушуну алган илимибизди пайдалуу болгон болсун, башкаларга жеткирүүнү Аллах Таала бизге жеңилдетип берсин. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.